Колунан комузу түшпөй музыкага жан дүйнөсүн байлап, эл аралык ири сынактарга катышып келген Кайрат Салмакеев учурда фольклорлук жанрдан эстрада жанрына өтүп, имиджин өзгөрттү. Аны менен кыргыз шоу-бизнесине жаңылык киргизүүнү көздөйт. Маданияттын мыкты кызматкери Кайрат Салмакеев Бишкек шаарында туулуп өскөн. 1988 жылы 1-класска номер 5 улуттук компьютердик мектеп гимназиясына кирип, кошумча Шубин атындагы музыкалык мектебинде Бурулсун Урматбетова жана Ашырал Айталиевден билим алган. 1999 жылы Кыргыз улуттук консерваторияга барып, комуз жана вокал багытында профессор Улук Мырзаполотов жана комузчу Калыбек Чигишановдун музыкалык билимин жогорулаткан. Азыркы учурда Кайрат мырза жаштар арасында өзүнүн имиджин өзгөртүп, тагыраак айтканда Чачын Текеникине окшотуп алып күлкүгө айланды десек болот. Бирок ошол имидж менен Кыргызстанга жана кээ бир башка улуттарга да атагы чыкты. Акыркы убакытта Кайрат Кыргызды туурап пародиялар көп чыгып аткан учур. Анда сизге арасынан жакшыларын көрсөтө кетсем. Мына туғандар Кайрат Кыргыз деген биздин бир жигитибиз интернетте дүн кылып урдап атат. Ошол Кайратка пародия жаздым эле, ошону кадабырайын. Эркек болуп каттың окшоп ырдадым, кыйшалаңдап бир ордунда тынбадым, табигаттын жаратканга күлбөйлү, мергенде эле жырга ырдап жүрбөйлү, мергенде эле жырга ырдап жүрбөйлү. Жаш кезимде кыздар менен ойногом, бала кезде сүннөт кылып сойбогон, төрөлгөндө эркек эмес кыз кылып ырашдар, аттың неге алмаштырып койбогон, аттың неге алмаштырып койбогон, аттың неге алмаштырып койбогон. Интернеттен дагы бир суроо бар. Кайрат Кыргыз деген образын жаратып, ырдап, вируста каттуу таратты. Жашы карысы дебе аны туурап ырдап жүрүшөт. Кыялы обу жок. Мындай обу жоктукка кантип тыюу салса болот? Мамлекет көзөмөл албаса анда ким карайт? Маданиятты жакшы карабаса болбой калды дейт. Албетте бул боюнча Султан Мырза, Султан Акторпок деген өзүнүн жанагыдай бир кайман аты бар адам азыр бизде министр, мен ойлойм ушул нерсеге маани берип, кайсы бир деңгээлде цензура болуш керек. Ким эле каалаган ырдап, торпоктой кылып мөөрөп койсо да ыр деп чыгара бере тургандан өтүшүбүз керек. Мен ойлойм бул нерсеге маани бериш керек. Мен Кайрат Кыргыз же болбосо башка бирөө деп биринин атын айткым келбейт эле, бирок өзүбүздүн каада салтыбызга, маданиятыбызга, диний маданиятыбызга келбеген нерселерден этият болуш керек. Бул боюнча Султан Мырза Жумагулов биздин маданият министрибиз, мен ойлойм жакшы жыйынтык чыгарат деген. Ошондой эле биздеги сайттар жана башкаларда ушул нерсени чыгаргандан этият болуш керек. Урматтуу бир тууганым, бул мындай бир мен ойлойт элем бизге жарашпаган жорук. Достор, силер Кайрат Кыргыз жөнүндө эмне деп ойлойсуңар? Кайрат Кыргыздай болгуңар келеби? Же болбосо Кайраттай адамдар көп болгонун каалайсыңарбы? Бардык ой пикирлериңерди комментарий калтырып кеткиле. Мен сөзсүз аны окуйм. Ушул менен бул чыгарылыш бүттү. Эгер видео жакса класс басып коюңуздар.